ойнотуп жаткан индиялык студент Джеймс Абхишек. Ал Ошмонун 3-курсунун студенти. Комуз үйрөнүүнү Кыргызстанга алгач келгенде, тактап айтканда 3 жыл мурда эле үйрөнүп баштаган. Шыңгыр үнү менен улуттук аспап өзүнө тартканын айткан Джеймс жаштар маршы күүсүн өзгөчө жакшы көрүп чертет. It took us about 2 or 3 months to Комузду туура кармап ноталарды үйрөнүүгө 3 ай убакыт кетти. Андан кийин чертүүнү үйрөнүп баштадым. Комузду үйрөнүүдөн максатым Кыргызстандан эстелик болуп калсын. Эки элдин ортосунда көпүрө болсун дедим. Ал эми Анкет Кумар Акелланын Кыргызстанда окуп жатканына 5 жыл болду. Бул жылдар аралыгында жергиликтүүлөр менен араздашып, же өмүрүнө кооптулук жаралган бир да учур болбогонун айтууда. Бишкектеги 18 майда болгон окуядан кийин Оштогу окуу жай тарабынан кам көрүү болгонун айтып, ыраазычылык билдирди. Түнкү болгон окуядан кийин эле университет тарабынан бизге байланышып, коопсуздукты камсыздап жатышты. Ар дайым байланышта болгон телефон номерлери иштеп жатты. Мугалимдерибиз келип дүкөнгө чейин коштоп барып жардам берип жатышат. Бирок ага негиз жок эле. Себеби биз эркин көчөгө чыгып эле жүрөбүз. Ошентсе да бизге кам көрүп жаткан мугалимдерибиз, улар Азамат, Мариям эжекелерге ыраазычылык айтам. Ош мамлекеттик университетинде пакистандык студенттер салыштырмалуу азыраак. Секат Четра Ризаншвардын айтымында анын группалаштары 10 чактуу улуттун өкүлдөрүнөн турат. Мында бир гана Индия, Пакистан эмес, Шри-Ланка, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдөн келгендер дагы бар. Биринчиден бизге жатаканынын ээси жардам берди. Алар 24 саат бою биз менен байланышта болуп, азык-түлүктөрдү берип жатышты. Окуу жайдын жетекчилиги дагы байланышып, тамак ашыбыздан кабар алып жатышты. Биз аябай өзүбүздү коопсуз жана камкордукта экенибизди сездик. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирем. Ошто чет өлкөлүк студенттер үчүн кооптонууга негиз жок. Ошентсе да Ош мамлекеттик университети ыкчам штаб түздү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан чет өлкөлүк студенттер жашаган хостел, жатаканалар кайтарылып, нөөмөт уюштурулган. Сразу же ночью мы начали проводить работу. Мы предупредили студентов, что для их безопасности, чтобы они не покидали свое место постоянного проживания. С утра 18 мая сразу же было составлено дежурство по локациям компактного расположения наших студентов. Это и общежитие ОШГУ, это и частные хостелы. Да? И кроме того, списки от кураторов быстро собрали, там, где студенты у нас постоянно проживают в квартирах, да, по городу. Совместно с органами внутренних дел, они сразу же с нами связались, были составлены, группы дежурства. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расулбек Авазбек уулунун айтымында Кыргызстанда жогорку окуу жайларда баш аягы 59 миңдин тегерегинде чет элдик студенттер окуп жатат. Алардан 28 миңи медициналык факультетте окуйт. Пакистандан келген студенттердин саны 12 миңден, Индиядан келгендер 14 миңден ашуун. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.